Инфо цыгандар жана инфо бизнесмендер. Бириси коомго, элге, адамдарга, сизге пайдасы тиет сөзтүрдө алардын сабактарына катышып, өз бизнесиңизди, өз жашооңузду жакшы жакка өзгөртүп алсаңыз болот. Инфо цыгандардан качыш керек, алар чылуундар, алар аферисттердин бир түрү. Кантип айырмаласак болот? Бул боюнча толук менин баракчамда, YouTube каналымда Мирлан Батырханов деген бул боюнча толугураак видео бар. Бул жерде кыскача айтып кетсек, инфо цыгандар булар өздөрүнүн жасабаган практикада жасап, ийгиликке жетпеген темасында сизди ийгиликке жеткирүүгө жардам берем деп, очойгон суммадагы сабактарды өтүшөт. Ал эми инфо бизнесмендер өздөрү ошол темада практик, көпчүлүк практикалар жасап, көп жылдар бою ошол тармакта иштеп, ийгиликтерди жаратып, өз үй бүлөсүн ошол темада акча табат. Ал сабактар боюнча эч кандай акча түшпөсө дагы, ал ошол бизнестен акча таап жашап кете берет. Ал эми сабак өтүү темасы аны үчүн кошумча. Ал эми инфо цыгандар сиз кантип байкайсыз? Өздөрү сабак өткөндөн башка темада акча таба беришпейт көбүнчө. Же болбосо жалган жала бизнеси бар, ал бизнесинде акча түшөт дейт, бирок анча деле акча түшө бербейт. Изилдеп чукуп көрсөңүз, акча тапкан эмес болот. Ошондой эле сиз алардын аты менен разоблачениялерди көрөсүз YouTube'дан, ошодон түшүнө берсеңиз болот. Анан алардын жасаган иши менен сөзү бири-бирине дал келбейт. Ошодон эле түшүнсөңүз болот. Ошондой эле алар сизди мүмкүн болушунча бат-бат азыр кызыктырып, азыр ишендирип, азыр окуу курсумду ал деп сизди шаштырат. Анткени дегенде алар ошол акчадан көз каранды. Алар башка бизнестер жасаган болушу мүмкүн, бирок башка бизнестерде башка ошол темада ийгиликке жеткен эмес. Мисалы үчүн алар өздөрү ажырашкан, бирок бактылуу болушка үйрөтүшөт. Мисалы үчүн бактылуу болушка үйрөтүп атып, өздөрү жакын арада ажырашып кетти. Бул дагы инфо цыгандардын көрсөткүчү. Ошондой эле акча темасында болсо, алардын негизги акча түшүрүүчү булагы бул эмне? Сизге окшогондорду окутуп акча табуу. Бул негизги булагы. Ал эми башка жактан акча түшпөйт. Бул уже сизге сигнал. Ошодон эле таанысаңыз болот. Ал эми инфо бизнесмендер өздөрү ошол темада акча табып атышат, ийгиликтер жаратып атышат, бизнес жасап атышат. Ошол сиз үйрөтүп аткан темада алар акча табып атышат. Жана бул сабак өтүшү, бул болгону кошумча. Ошон үчүн алар өздөрүнүн курсун сатканда спокойно, уверенно гана айтышат. Алар эптеп бол деп көзүңүздөрдү жандырганга аракет кылбайт. Ошондон түшүнсөңүз болот, алар өтө деле сатууга кызыктар эмес. Анча-мынча акысыз деле сабактарды өтүп кое берет. Алар үчүн кошумча гана нерсе. Ошондон түшүнсөңүз болот. Ошондой эле алар ар кандай баналдуу нерседи айтышат. Мисалы үчүн, ийгиликтүү болуш үчүн чоң акча табыш керек. Бай жашаш үчүн жакшы акча табыш керек. Жакшы акча таба билиш керек. Ийгиликтүү болуш үчүн сиз ушул сыяктуу мындай элдин баары эле билген нерседи айта беришет да. Ошол айтканда акча алышат. Толугураак маалыматты менин баракчамдан алсаңыз болот. Сиздер кайсы, ким деген атта инфо цыгандарды тааныйсыз жана ким сиздин оюңузча инфо бизнесмендер? Комментарийге жазабыз.